Мен ушу 2 жылдан бери сол жагы мойнунан баштап колго чейин чымыра ооруп, нервопатолог обращение кылдым, дарыларды жазып берди, успокаивающий жазып берди. Күндүз оорубайт, түн ооруйт, бош жатканда уйку жок. Ушул Кудайым буйруса Казбек байке келип, Центр медицины Сенаметке 7 күн массаж алдым, мынакей уйку да жакшы, колдун оорусу да полный токтоду сол жак. Пациент 7 күндөн бери дарылоочу, укалоочу ыкма алды. Жаңы келгенде плече-лопаточный периартрит деген диагноз бар. Ал диагноз кандай? Ал диагноз ийин ооруйт дагы, ийиндин жанындагы булчуңдардын баары тең. Мындайча айтканда дайыма ооруп турат дагы, колуна берилип, колдору чымырап турат. Ушу 7 күндөн кийинки укалоочу ыкмадан кийин пациенттин оорусу азайды. Даже жокко эсе деп айтсак болот. Ага эмне биз кылдык? Ушу 7 күндөн ичинде именно массаж спинини жасадык дагы, шейно-воротниковый отделдеги булчуңдардын баарын жумшарттык. Жумшарткандан кийин клювовидный атроз деп коет, плечевой сустава деп коет. Ушунун жанындагы мышцы катып калгандан ошо колдун баары чымырай баштайт. Ошо булчуңдардын баарын жумшарттык. Жумшарткандан кийин пациент значительно ушул бойлорунун баары, оорусунун баары азайып, даже уже сагайып калды деп өзү айтып атат.